Бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын негизги максаты коронавирус илдетин оздуктоо болуп саналат. Бардык күч аракет ошолго жумшалып жаткан малда айрым жарандарыбыздын милиция кызматкерлеринин үстүнөн түйшүк жаратып, алардын ишине тоскоол болуп туруп, айрым бир блогерлер, ютуберлер, айрым бир кичинекей интернет айдыңында жүзүн көрсөтүп алган адамдар жеке сенсация үчүн, эксклюзивдик материал үчүн ушундай иштерге барып жаткандыгы өкүнүчтүү. Ушундан пайдаланып, аларга да кайрылып кетемин. Бүгүн сенсация жарата турган, бүгүн провокация жасап маалымат жарата турган күн эмес. Бүгүн силер дагы, биз дагы, бардык коомчулук биргеликте ынтымакта бул ооруга каршы күрөшө турган күн. Ошондуктан эскертип кетейин, аларга дагы мыйзам бар. Аларга дагы мыйзам бар. Бирок дайым эле кечирим боло бере тургандыгын, дайым эле ушинтип милиция кызматкерлеринин ишине тоскоолду болуп провокация тартууга берүүгө мүмкүн болот деген ойдон алыс болуш керек алар. Урматтуу жарандар, эгерде сизде оору бар боло турган болсо, же болбосо сырттан келген болсоңуз, чет өлкөдөн келген болсоңуз, сөзсүз түрдө өзүңүздүн дениңиздин сак экендигине же оорулуу экендигине карабастан сөзсүз түрдө жергиликтүү медициналык мекемелерге кайрылып, ал жерден ден соолугуңузду текшертип алышыңыз сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө экендигин унутпашыңыз керек. Анткени сиздин ден соолугуңуздан, сиздин бүгүнкү жасаган иш аракетиңизден жогоруда белгиленгендей өзүңүздүн, үй бүлөңүздүн, мамлекеттин эртеңки күнү көз каранды экенин унутпашыңыз керек. Азыр ар бир адамыбыз, ар бир жаран мамлекеттин келечеги үчүн, жаркын келечеги үчүн салым кошо турган мал экенин унутпашыбыз керек. Мындай кыйын кырдаалдар Кыргыз тарыхында бир нерсе жолу болуп келген. Бүгүнкү күндө тарых кыргыздарды гана эмес, дүйнө элин, анын ынтымактуулугун, анын тартиптүүлүгүн сынап жаткан учуру. Бүгүн биз өзүбүздүн элибиздин канчалык тартиптүү экендигин, биз канчалык ынтымак экендигибиз жана бул ооруну жеңе алабызбы, жеңе албайбызбы, кандай аракеттер жүргүзөбүз экенибизди бүгүн Кыргызстан гана эмес, дүйнө эли карап турат да. Биз дүйнө элинин алдында дагы бул турмуштун сыноосунан тартиптүү чыгышыбыз керек. Жогоруда белгилеп кеткендей, дагы бир жолу айтып кетем, кимде ким сырттан келген болсо, эгер оорунун кандайдыр бир симптомдору байкала турган болсо, билип туруп жашырбастан жергиликтүү медицина мекемелерине кайрылып оорусун текшертиш керек. Эгерде билип туруп оору тарката турган болсо, билип туруп жашырып кете турган болсо, же болбосо кыргызчылыкка салып туруп жакшы болуп кетермин, Кудай сактасын деп туруп алакан жайып отура бере турган болсо, бунун аркасы өкүнүч менен аяктайт дагы. Сөзсүз түрдө сиздин үстүңүздөн биз кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн иш-чаралар жүргүзүп калышыбыз мүмкүн. Өзүңүздөргө маалым болгондой, укук коргоо органдары шаардын аймагында жана ошол өзгөчө абал кирген аймактарда өзгөчө абалдын талаптарын аткаруу үчүн колдон келген аракеттерин жумшап жатышат. Ушулардын бардыгы элибиздин эртеңки күнүн, келечегин, калктын саламаттуулугун сактоого, аны коргоого багышталган. Тилекке каршы айрым жарандарыбыз буну түшүнбөстөн ошол блокпосттордо же болбосо жылып жүрүүчү посттордо биздин кызматкерлерге акарат келтирип, алардын ишмердүүлүгүнө, алардын жеке инсандык касиеттерине шекелдирген сөздөрдү айтып жаткандыгы өкүнүчтүү. Албетте элибиздин арасында бүгүнкү кырдаалды ушул күнгө чейин толук түшүнбөстөн өзүнүн бул мамилеси менен, жеке өзүнүн санитардык гигиеналык талаптарын аткарбаган мамилеси менен өзүнүн гана эмес, өзүнүн жакындарын, уул кыздарын жана мамлекеттин эртеңки келечегин тобокелге салып жаткандыгын түшүнбөгөн жарандар бар экендиги аябай өкүнүчтүү. Учурдан пайдаланып айтып, калкка ушул айрым бүгүнкү күндүн талаптарын, бүгүнкү кырдаалды түшүнбөгөн калктын катмарын айтып кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасынын жазык кодексине, жоруктар тууралуу кодексине бир нече өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол өзгөртүүлөргө ылайык укук коргоо органдары адамдарга жаза чектөөнү баштаган. Айталык жазык кодексинин 119 жана 280 беренелерине ылайык жарандарды жумуштарга тартуу, эгерде адамдарга билип туруп оорусун жашырып, оору жугуза турган болсо, аны эркинен ажыратууга чейин каралгандыгын эскертип кетебиз. Жакынкы жана ыракы чет өлкөлөрдөн келген ар бир жаран сөзсүз түрдө медициналык мекемеге COVID-19 илдетинин бар же жоктугун аныктоо үчүн текшерүүдөн өтүү керек. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды одоно бузуп, чет жерден келгендигинче оорусун жашыра турган болсо, мыйзам алдында жооп берет. Айрым карантиндик эрежелерди сактабаган жарандарга дагы мыйзам катаалдандырылды. Бул аракеттердин баары калктын саламаттыгы жана илдетти оздуктоо үчүн жасалды.
Bunu disiplin propos var geliyor. Учурдагы кырдаалды түшүнүп, көпчүлүк жарандарыбыз үйлөрүндө отуруп, өзгөчө абалдын шарттарын аткарып аткандыгы кубанычтуу. Ошол эле мезгилде айрым жарандарыбыз бүгүнкү маселенин орчундуу экендигин, бул илдеттин канчалык коркунучтуу экендигине маани бербестен, мурдагыдай эле жүргөн элдин катмары бар экендиги өкүндүрөт. Биздин жүргүзүп аткан анализ, сурамжылоо, мына постко келген адамдардын айрым маселелерин карап келсең, көпчүлүгү баягы дары дармек үчүн же болбосо эки тарапта жайгашкан Глобус жана Фрунзе гипермаркеттерине соода жасоо үчүн келгендиги аныкталат. Ошол эле мезгилде бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын баягы дары дармекке келүүдө же болбосо тамак аш буюмдарын алууга, продукт алганы келген адамдарга жеңилдиктер бар экенин билип алышып, ошол бийликтин, укук коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, жалган маалыматтарды берип, ушул посттордон өтүп кеткен учурлары, өтүп кетүүгө аракет жасаган учурлар дагы кездешип жатат. Айталык, Оштун Кулатуу кичи районунан ушул районго Фрунзе гипермаркетине атайын ушу азык-түлүк алгалы келдик деп кирген адамдын болгону колунан бир мороженое жана балмуздак жана бир баягы ичимдик суу алгандыгын гана көргөн учурлар болду да. Ошондуктан биздин жарандар түшүнүш керек да. Милиция кызматкерлери бул жерде өтө орчундуу, эртеңки келечекке байланыштуу болгон иш-чараны аткарып жатышат. Андыктан ушу укук коргоо органдарын мыйзамды сыйлап туруп, мыйзамдарды так аткарып барыбыз үйдө отурсак жакшы болмок. Экинчиден, жогоруда белгилеп кеткендей, жалган маалымат менен Кыргыз Республикасынын жаңы кирген өзгөртүүлөрдө айталык 119 беренеде жарандардын өзгөчө абал учурундагы комендант сааттан сырткары дагы талаптарды бузган учурларына жазалар чектелген. Ошондуктан биз жарандарды айталык комендант сааттан сырткары учурда топтолушуп, санитардык эпидемиялык нормаларды, анын талаптарын аткарбаган адамдарга дагы жазаналар бар экендигин эскертип коюшубуз керек. Анан кошумчалай баягы немени айтып кетсеңичи, пропуск жасалма өткөрмө кагаздарын даярдап алган жарандар. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер тарабынан айрымдары түшүнүп, кээ бирлери түшүнбөстөн атайлап жасалма өткөрүүгө уруксат берген кагаздарын жасап алган учурлар катталды. Алардын үстүнөн учурда мамлекеттик документтерди жасалмалоо беренесинин негизинде иликтөө иштери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Алар болсо түстүү принтерден өткөрүп же болбосо өздөрү иштеген мекеменин атынан эле пропуск өткөрүүгө уруксат деген кагаздар жасалган учурлар катталды.